Биздин азыркы убакта эң орчундуу көйгөйүбүз ошо турак жай, үй маселеси болуп атат. Мына бул жерде апалардын баардыгыбыз, мынакей жесирлер, жалгыз бой энелер, көп балалуулар, мына орукчан балдарыбыз менен ошо квартирада жашап атабыз. Квартиралар азыр аябай кымбат. Балдарыбыз менен соо бала эмес, мондай орукчан балдарыбыз менен эч жер квартира алышпайт биздичи азыр. Азыр квартиралар деле 3 баладан ашык албайт. Биз 5, 6, 7 балдарыбыз менен мына көчөдө жүрөбүз. Ушул балдарыбызга условия жок болуп атат. Условиялуу квартирага чыга келсек баардык кымбат. Мына 2023-жылы биздин президенти Садыр Нуркожоевич ошо мамлекеттик ипотекалык компаниядан ошо социалдык ипотека деп бизге атайын ошо калктын аярлуу катмарына бизге ошо ипотеканы чыгарды эле. Ушу бүгүнкү күндө биз ошо артта калып кеттик. Биздики каралбай жатат. Мына 3 жылдан бери эле биз азыр тизмеде 3300 киши болдук. Болгону 50 гана кишиге берилди. 50 киши алдык. Биз калганыбыз эмне болобуз билбейбиз. Биз 5 жылда 10 жылда да ала албайбыз биз мынтип отурсак.